Мына бүгүн биз Жумгалдын Куйручук айылында ошо Куйручук Олиянын эстелигин, ушу сиз жасаган эстеликтин ачылыш аземин өткөрдүк. Мына бүткөн кезде да мына ушуну канча убакыт жасадыңыз, кандай болуп жасап калдыңыз, ушуну айтып берсеңиз. Куйручукту байкелер менен жолугуп, ушу Куйручук жөнүндө угуп, китебин берип, бир сыйра китебин окуп чыктык. Куйручук Олия болгонун, ошон үчүн жана Кудай сүйгөн Куйручук деген немени кармаган көптөгөн информациялар чогултуп, бир жарым жылдай убакыт болду. Биринчи эскисин жасап көрдүк. Анан 5-6 вариант жасап көрдүк. Анан ушул варианты туура келди деп ойлойм да. Ушул вариантты туура көрдүм, элдер дагы туура кабыл алды ушул вариантты. Мисалы, асказок, адамдар кыргыздын каймактары болгон да, акын да болгон, баатыр да адамдар да болушкан, булар ойчул да болгон, сүйлөгөн сөздөрү ордунда болгон, байманапка сөздөрү өтүмдүү киши болгон экен. Куйручукта окуп отуруп ошолорду байкадым, өзүм үчүн аябай жакшы информацияларды алдым. Эми муну эл өзү баалап неметет деп ойлойм. Көргөн кишилер кандай болду? Бүгүн ошол ачылышка катышкан кишилердин баары бир ооздон белгилөөдү. Буга чейин мондай Куйручуктун баягы өң түсмөлүн ушунчалык келиштирип жасагандар мындай боло элек болчу депчи. Жогорку баасын берди да. Сиз 4-5 ай изденип жасадым деп атасыз да. Ушу канча жылдан бери ушул кесип менен алектенесиз? Мен өзүм бул кесип менен 10-15 жылдан бери, өзүм 6-класстан бери ушул кесипте окуп, Көркөм Сүрөт академиясында окуп, аякты бүтүп, 15 жылдан бери алектенип жүрөм ушул иш менен. 15 жылдан бери. 15 жылдан бери. Анан ушул Куйручук Олияныкынан башка кыргыздын кандай залкарларын жасадыңыз? Эми колдон келгенин, буйруганын жазып атабыз көп эле. Эми ушул кыргыздын залкар адамдары менен эмелерди жазып атабыз. Мисалы, Жантай хандыкын жазган кеминде турат, Асан Би, Жайыл Батырдын баласы. Жана бир топ чыгармачылыктарды кылып атабыз. Элге жаккандары көрүнүп атат. Анча-мынча көбүнчөсү өзүбүздүн мастерскойдо кичи жумуштарыбыз. Анан эл алдына ушу 5-6 жумуш өзүмдүн автордук жумушум. Бул 4-5-инчиси да. Кээ бир ушу усталар эми скульпторлор айтып калат да, ошо айрым бир улуу кишилердикин жасаганда баягы түшкө кирип, аян берип ушундай болот экен да, болуп келген да, ушундай учурлар болдубу? Азырынча болду эле, эми Кудай буйрса айтып кыйын да, эми болбойбу, биз чыгармачылык адамдар изденүүнүн үстүнө жүрөбүз да. Ар тараптын айткандарын уктуп, бул айылгы эл аксакалдардын айткандарын угуп, китебин окуп чыктык, акындар айткан ырларын уктуп, ошолордон алып анан ушул образды алып келдим да, ошол образга. Бул ушул турпаты менен Куйручуктун кандай образын берели дедиңер? Мисалы үчүн Куйручуктун колдоочусу ушул Бүркүт, бир колдоочусу Бүркүт, дайыр колдоочусу ушу Көкчал Кашкыр деп айтылат да. Мына тегинде Көкчал Кашкырды бергенге аракет кылыпсыңар, Анан акындык да болгон бул. Да кандай образды берели деп? Бул свободный эл алдында өтүмдүү, мисалы ушундай ачып бергим келди. Бул өтө кең далдуу, узун бойлуу, күрөшкө да түшүп жүргөн киши болчу экен да, балбанчылык кылыпчы. Элдирбек эскергени барбы? Эмеде Токтогулда той болуп барышып, анан бул тизгинди бура тартып, байманапка сөзү өтүмдүү болгон деп, ошондон ушул образдарды ошолордон да камтыдым да. Бул би сыяктуу болгон, баардык жерде сөзүмдө аябай өтүмдүү киши болгон экен, ошондой образда берейин дегем да. Анан башындагы тебетей, көбүнчөсү башындагы тебетей негизи ушундай сүлөөсүн тебетей кийген экен да, дайыма. Архивдик сүрөттөрүнөн издеп бир тартылган немесин алдык, ошондон ушул тебетейди көп кийип чыккан да. Мунун сөзүндө айтып атпайбы тиякта. Байда болбой, манап да болбой, баарын өзү тараткан хан да болбой, Куйручук болуп калганыма сүйүнөм деп, бул аябай акылман, аябай ойлай киши болгон экен да. Анан эми бул менимче толук бүтө эле окшойт да. Тегерек чети жазалып, анан дагы колдоочулардын да коюлушу мүмкүн го, план бар го.
Эми Кудай буйрса негизи коюлду каршы крем мана баягы жашылдандыруу иштери неме болсо болуп Кудай буйрса. Так болушум калды. Буршатка түшүлүп жашылдандыруу иштери болот экен да. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.